Мамлекеттик каттоо кызматы жалпы жарандык биометрикалык паспорттун жаңы үлгүсүн даярдады. Анда 30га жакын коргоо элементтери камтылып, электрондук чип жайгашкан. Жаңы документ тууралуу Амантур Шергазиев. Жалпы жарандык үлгүдөгү биометрикалык паспорт Германиялык ишкана тарабынан даярдалып жасалгаланды. Документтин коргоо элементтери эң жогорку деңгээлде десек болот. Ошондой эле заманбап материалдар менен жасалып, жаран тууралуу жеке маалыматтар лазердик технология менен жазылат. Наш паспорт новый, отвечает всем современным требованиям, всем стандартам. Биздин жаңы паспорт заманбап талаптардын бардыгына жооп берет. Документте электрондук чип да болот. Ал мукабанын соңку бетине жайгашат. Ал эми мукабанын алдыңкы бетине алтын түс чегерилет. Ошондой эле жарандын жеке маалыматтарын камтыган барак поликарбонаттан болот. Мындай технология дүйнө өлкөлөрүнүн көбүндө колдонулат. Жарандык үлгүдөгү мурдагы паспортто жеке маалыматтар документтин акыркы барактарында болчу. Бул маселе коомчулукта сынга кабылган. Азыр болсо жарандын аты жөнү сүрөтү баштаган маалыматтар алдыңкы бетке жайгаштырылды. Ошондой эле жаңы паспорт эки түрдө. Биринчиси 34 барактуу, экинчиси 52 барактуу болуп чыгарылат. Барагы азы жалпы жарандарга болсо, 52 барак болгону чет өлкөгө көп каттаган унаа айдоочуларына, дипломат жана башкаларга. Паспорттун виза басыла турган барактарынын ар бири өзүнчө дизайн менен жасалгаланды. Маселен, бир бетте кыргыздын музыкалык аспаптары түшүрүлсө, дагы биринде архитектуралык эстеликтер, кыргыздын ажайып кооз аймактары бар. Кыскасы, ар бир барак улуттук маданий баалуулуктар жана жаратылыш кооздуктары менен шөкөттөлдү. Ошондой эле көзгө көрүнбөгөн коргоо элементтери да бар. То есть этот паспорт не только является документом для пересечения границы. Бул паспорт жалгыз эле чек-арадан өтүү үчүн колдонулган документ эмес. Ал кыргыздын улуттук баалуулуктарын дүйнөгө да таанытат. Ал эми документти мыйзамсыз жасап алуу жөнүндө сурооңузга келсек, корголгон документтин максаты аны жасап алууну татаал жана өтө кымбат кылуу. Подделать можно все что угодно, но цель защищенного документа в том, чтобы подделать данный паспорт было во много-много раз дороже и труднее. Документтин төмөнкү бөлүгүндөгү тулпардын сүрөттөрү ар бир баракта ар башка кыймылда берилди. Эгер минтип ылдам барактай турган болсо, аргымактын чуркап баратканын көрө алабыз. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматы жалпы колдонуудагы биометрикалык айди карттагы улуту деген графаны кайрадан киргизди. Эми каалагандар кайсы этноска таандык экенин жаздырып алса болот. Эми ар бир жарандын каалоосу менен сырт жагына улуту жазылышы мүмкүн. Азыркы паспорттарды алмаштырганга зарылчылыгы жок. Жаран паспортты алмаштырганга кайрылганда ошол жактан операторго айтат: улутту көрсөтүш керекпи же көрсөтпөш керекпи? Белгилей кетсек, жалпы жарандык үлгүдөгү биометрикалык паспорт жаңы жылдын 1-жарым-жылдыгында колдонууга берилет. Ошол эле учурда азыр колдонуп жүргөн документиңиз мөөнөтү аяктаганча жарактуу бойдон калат. Эгер кааласаңыз алмаштырып алсаңыз да болот. Ал эми баасы азырынча тагайтыла элек, бирок 1000 сомдун тегерегинде болот дешти. Амантур Шергазиев, Ала Тоо 24.